жакан ушу көзчөлөрдөн чыгарылган буюмдар муну айрыкча кемпир өлгөндө сандыгынан ачат да, сандыктан эмнеси чыгат экен кемпирдин деп ошондо алат. Муну колдонгонго эмнеге колдонот? Туткуч кылып жана чайнектерди кармаса болот, казанды кармаса болот, же болбосо азыркы заманбап подчайник деп атат көбүнчө эле. Ушу подчайник. Анан тойлордо бешик алып барганда, кыздын себин алып барганда дагы чем базардагы китайский чачыктарга караганда булар жакшы да. Анан көбүнчө айылда кемпирлер алып атат, ушу кыздардын бешигин алат, себин алат. Булардын ценасы 30 сом, 40 сом, 50 сом мына тиккен материалына бааланып. Мисалы үчүн мыналар 40 сом. Себеби булардыкы бүт велвет менен, велюр менен бүткөндөр. Кыздын сеп биздин түштүктө ошондой. Сен каяктыксың? Нарындан болсоң бизде кызга сеп берет дагы сандык деп коет. Сандыктын ичинде ушуга окшогон буюмдарды салат. Эми буга окшогон жасай албагандар жанагы 30 сомдук, 40 сомдук китайский чачык салат да. Ошо чачыктан көрөк бул өзү өлүк артык эмеспи? Буну подчайник кылып колдонсоң болот, туткуч кылып колдонсоң болот, казан кармагыч кылып колдонсоң болот. Нары кыргыздын какой-то бир колорити кухняңда жашайт да муну менен кошо. Муну айылда көбүнчө эле ошо кемпирлердин бокчосу, эми 80-90го чыгып өткөн кемпирлердин сандыгы болот. Сандыктан дагы ушундай майда чүйдө буюм чыгыш керек. Азыр көбүнчө ушуга басым жасап ушуну алып атышат. Анан элге таратып берет. Ошол жерде 20 аял отурса 20 аял алат, 30 отурса 30. Ошонун ар бир үйүнө барып подчайник кылып колдонот да. Ошо буну дагы